Ушул биз кыргыз эли аябагандай ошондой сонун аябагандай өтө боорукер элге келет экенбиз да. Негизи эмне үчүн дегенде туугандар, эми мен деле Кытайда болуп, кытайлык кыргыз болгону менен эми интернеттен көп ушул ошо кыргыз мамлекетинин, Кыргызстандын кабарларын, ошондой жакшы жумуш кылып аткан, ошондой башкаларга жакшы жардам кылып аткан далайлаган блогерлердин видеолорун көрүп турам туугандар. Көрүп мен да ойлочу элем да, мен деле ушул бир кишилик жардамды кылсам, аз болсо дагы депчи. Тилегенимдей негизи мага ошо өскөн шаарынан бир байке байланышка чыкты. Ал ошол жерде бир медресе дейсиңерби, эмне дейсиңер, ошондой бир жер бар экен да, орун. Анан ошол билбейм, эми түшүнүп албадым, бирок ошол жакшы жумуш экен да, менин оюмча болгондо. Анан чынын айтканда жакшы түшүнө албадым. Анан ошого байланышка чыгыптыр, мен ишенип албай акыры ошол Кыргызстанда тааныш байкелерден сурасам, сүйлөшүп берди, чыныгы жакшы иш бул деп. Анан ошо менен QR-кодун алдым, эми 5000 сом салдым да негизи эми. Эми аз болсо деле мен эми бир алыста Кытай мамлекетинде жашап жатып, ошол жака мен деле жакшы көңүлүм менен, ак жүрөгүм менен жардамды аябайын деп 5000 сом салдым да. Салдым. Жакшынакай киши дагы рахматын айтып, батасын берип, тилегин берди да. Рахмат, негизичи аябагандай кубанычта, аябай кубанып калдым да, ошондой жүрөгүм жылып, өтө жакшы жумуш болду да негизи мен үчүн деле. Эми балким бул сөздү айтсам эми кээ бирөөлөр чыгышы мүмкүн, эми ал 5000 сом бергениңе эмне мактанып атасың деп. Ал мактангандак жумуш эмес. Туугандар, эми 5000 сом болобу, же 500 сом болобу, же 50 000 сом болобу, негизи адам ак жүрөгүнөн, чын ниетинен каалаган жумуш аз көптүгүнө карабайт деп ойлойм да. Эми биз азалттан эле кыргыз эли ак жүрөктүү, ошондой айкөл менен сатабыздай ошондой мээримдүү болгон элбиз да негизи, туурабы? Эми ал мактанып чыкпадым чынын айтканда, эми ошону бир өзүмө кубанычтуу болду да, ошо өзүңөр менен ортоктош болоюн деп чыктым. Анан ошо менен эле бирге дагы бир сөздү айтып коеюн дедим туугандар. Эми мени билесиздер, атым Арызбек, өзүм кытайлык кыргызмын. Базарбас деп YouTube каналда менин видеолорум чыгып, өзүңөр менен ошол колумдун келишинче Кытайда болгон завод, фабрика, башка бизнес тууралуу, соода тармактары тууралуу силер менен ортоктош болуп турам. Эми буюрса жакшы, ошо силердей бир кыргыз туугандарымдын, ошо силер ошо Кыргызстандай болгон бир мамлекетте ошо миллиондогон кыргыз туугандарым ошончолук мени колдоп кубаттаганыңарга аябай көптөн көп ыраазычылык. Бул чын жүрөгүмөн чыккан сөз да. Эми азыр ойлосом, кайта ошондой жакшы адамдардын арасынан ошол иштар көрө албай тургандар да чыгып калабы билбейм. Базар баасынын немесин чыгарып алып эле, жанакы логосунчу Инстаграмга, анан башкаларга, анан ошол биздин атыбызды сатып, башка каналдарда бир нерселер болуп тургандай жумуштар болуп атат да негизи. Анан ошого силерге бир эскертүү берейин деп кеттим туугандар. Базар баасы YouTube каналында Кытайлык Кыргызстан мен Арызбек бармын. Бирөө. Экинчиси өзүңөрдүн оштук балаңар, Калбек деген досум бар. Ошол экөөбүз гана базар башында ошол экөөбүз гана иштейбиз туугандар. Андан башка көптөгөн балдар же башкалар силерге базар баасында иштейбиз, биз менен бирге иштейт, ошол командадабыз деп, аны муну деп, силерден заказыңарды алып, же болбосо силерге аны муну деп, башкача бир чараларды колдонуп, силерди аскырып, алдай турган жумуш болсо, аябагандай диккат кылыңыздар туугандар. Эми мени менен иштешип аткандар билет, мен чынын айтканда экрандан көрүшкөнгө жакшы көрөм да менчи. Анан кат жазганга жокмун. Чынын айтканда туугандар, ошол силердин жазган тамгаңарды мен окуй албайм. Биздин кытайлык кыргыздардын тамгасы илгерки тамга боюнча калып кеткен да. Тиги араб тамгасына окшоп кетет. Анан силердики орусчаланып кеткен, ошого силер жазганыңарды окуй албайм. Ошого мен ар кандай мени менен иштешкен, мейли мага чыккан кишилер болсун, түзмө-түз ошо дооштуу сүйлөшөбүз да. Эми силер голосовой дейсиңер, эми кыргызчасын айтканда дооштуу, үндүү сүйлөшөбүз. Же болбосо мен өзүм гана чала калам, экрандан эле көрүшөлү депчи, видеосун өк деп коесуңарбы. Удул эле чалам да көрүшөм. Ал эми чыныгы баягы сен элди алдабай, жакшы ниетиң менен, жакшы жүрөгүң менен иштегенден кийин ал бет көрүшкөндүн эч кандай уяң жумушу жок да. Ошого айтайын туугандар, кандай заказыңар болсо, кандай сурооңор болсо, мага тикелей эле дооштуу сүйлөгүлө, үндүү сүйлөгүлө.
же болбосо чалгыла, же болбосо экран видеосуна чалсаңар болот. Экрандан эле көрүшүп, жакшынакай түсмө түз сүйлөшсөк болот. Анан Кытайга түр кылып берсеңер дегенсиңер, түр кылып берсем эми азыр силер балким кыжалат болуп, энсиреп калыпсыңар да. Эми тиякта уруштар болуп атат, өзүңүздөр билесиздер. А бирок анын эч кандай Кытайга келүү менен, биздин турмушубузду алып баруу менен, соодабызды алып баруу менен эч кандай катышы жок. Силер Кытай биякта, Иран тиякта калды да. Эч кандай эле катышы жок туугандар. Ошого эч кандай кыжалат болбой келе бергиле. Ушул согушта Кытайга барсам кандай болор? Анан келе албай каламбы же туруп калам деген жумуш жок, андай жумуш жок. Биякта тыптынч, жакшынакай жашап жүрөбүз. Кыргызстаныбыз деле тыптынч, жакшынакай өнүгүп келет. Туурабы туугандар? Ошого кандай эле заказыңар болсо, кандай жардам керек болсо, кандай иш керек болсо, тикелей эле байланышка чыккыла. Дагы эле айтарым, базар баасында кытайлык кыргыз уулуңар, тууганыңар, бир тууганыңар Арзыбек. Кыргызстанда Оштук тууганыңар бар, Калбек деп, менин досум. Эки эле баланы таанысыңар болду. Эгер мындан дагы башкача, мен эгер башка адамдар менен команда болуп көбөйүп, силердин тилегиңер менен, батаңар менен, баягы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дегендей, батаңар менен ошончо жакшы болуп кетип, өтө көбөйүп команда болуп кетсе, мен бирме бир бар жогун ушу ютубка болобу, башка чаралар болобу, бирме бир тааныштырып туруп, андан кийин силерге мына бала менен сүйлөшсөңүз болот, бул бала менен сүйлөшсөңүз мага ишенгениңиз болот деп жакшылап айтам. Агыча туугандар, эргиз менден башка жана Калбек досуман экөөбүздөн башкага ишенип акчаңарды алдатып ийбегиле туугандар. Анан дагы эле кытайлык уулуңар Арзыбектен силер үчүн жакшы каалоо, жакшы тилектер. Эми мындан кийин дагы буйруса, ошондой жардам керек боло турган жумуштар болсо, мен бир кишилик жардамды колумдун келишинче аябайм туугандар, кыргыз элим үчүн. Рахмат.